Ардактуу мекендештер, биз кайрадан дүйнөдөгү эң пайдалуу спорт түрү боюнча машыгууну баштайбыз. Андыктан спорт кийимдерди даярдаңыздар. Спорт кийимдер болбосо эч нерсе болбойт. Эң негизги тулку боюбузга кам көрүшүбүз керек. Адаттагыдай студияда биздин гурубуз, биздин машыктыруучубуз Ice Chess, ал эми йога, пилатес старт алды. Биз баштайбыз. Эң негизгиси биз адаттагыдай эле дем алуу. Азыр кыш өтүп кетип, анан дагы эле кар жаап аткан мезгилинде дагы жазында деле биз Капалабхати дем алуусун эртең менен өзүбүздүн ички дүйнөбүздү дагы анан ички органдарды ойготууга баштайлы. Ичибизди дем чыгарганда кысабыз. Дем чыгарабыз. Кармап турабыз. Жакшы дем алабыз, кармап турабыз. Алмаштырабыз. Бурдубуздун тешикчелерин алмаштырып, ондон биз жазайлы. Кандай эле? Дагы эле дем алабыз. Алмаштырабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Жакшы дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Бүгүн йоганын негизги көнүгүүлөрүн жасашыбыз керек. Аны үчүн деген килемченин башына турабыз. Расул, берирээк турсаңыз болот. Мен көрбөй калыптырмын силерди аткарып. Жок, сиз мени Мен карап кара. бериңизге. Мен Эң сонун. Башына туруп, бутубузду жакыныраак коебуз дагы, колубузду өйдө көтөрөбүз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алабыз дагы. Колубузду астыга карай умтулуп, жамбаш линиясын артка тартабыз. Эгер кыйындык болуп белиңиз кыйналып атса, бутуңузду тезеден бүйүп коесуз. Колубузду ылдый коебуз дагы, төшүбүздү астыга тартабыз. Колубузду артка карай умтулуп туруп, акырындык менен ылдый түшөбүз. Колубузду астыга, оң бутубузду артка шилтейбиз. Эң сонун, оң бутубузду артка. Анан акырындык менен асты бутубузга умтулбай, колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, өйдө жака толку боюбуз менен, башыбыздын линиясы менен согончок артка дем алуу. Эң сонун дем алуу. Бул позициядан акырындык менен оң колубуз менен сол бутубузга, анан сол колубузду артка тартабыз. Акырын дем алабыз. Бул деген белги, анан ички органдардын иштесине жакшы жардам берет. Акырындык менен ылдый жакка умтулабыз. Анан сол колубузду коебуз дагы, кичине согончокту оң бутубузду коюп туруп, колубузду өйдө көтөрөбүз. Эң сонун. Эгер кыйындык жаратып атса, сиз жаныңызда йога блоктор бар, ошону жакын коюп алсаңыз болот дагы. Бул позицияны оң ойлотосуңар. Баары жакшы болсо, ылдыйраак түшөбүз. Эң сонун. Дагы эле бул нагрузканын баарын алмаштырабыз дагы, артка карай умтулабыз дагы, колубузду астыга, анан колубузду өйдө жака сол колубуз менен. Ылдый түшөбүз. Кеттим мен. Болбой калды. Колубузду жакыныраак коебуз дагы, төшүбүздү өйдө жакка чыканак менен бирибизди түртүп, Расул башка көнүгүү жасап атат го. Бул студияда операторлордон кошо мен эле жасап атам го. Эң сонун астыга. Бул позицияны ылдый түшөбүз дагы, акырындык менен чоюлууга умтулабыз. Колдоруңузду оң жака коюп коюңуз. Төшүбүздү астыга. Самат байке эң сонун болуп атат. Жамбаш линиясы ылдый жака.
Анан акырындык менен тизени коебуз дагы, өйдө жакка умтулабыз, бирок бүт толкубойубуз менен ылдый жакка жүк катары нагрузка кылабыз дагы, коебуз. Дагы. Ылдый жакка коебуз дагы, Оператор байгелерибиз бизде мыкты. сол бутубузду артка. Төшүздү өйдө жакка. Ооба, Расулдун ордуна. Мен аябай кыйналдым го, эмне болду? Өйдө жакка умтулабыз дагы, Бирлесең мен алган жакка. жоксуң деген. Расул. Бул жерден айсыле жыргап атат го дейт. Бул деген йога Сурья намаскардын эң эле мындай жыйынтыктачу турган оңой позалардын бирлери. Өйдө жакка умтулабыз. Эми анан оң бутубузду астыга. Ошонун баарын оң бутубузга жазабыз. Оң бутубузду. Төшүздөйдү. Эң сонун акырындык менен алмаштырабыз. Сол колубузду оң жакка, колубузду артка карай. Колуңуз менен сиз өзүңүздүн толку боюңузду астыга тартасыз. Дем аласыз. Бетибиздин булчуңдарыбыз менен биз жардам бербейбиз. Акырындык менен ылдый жакка умтулабыз дагы, өйдө жакка колубузду коебуз. Төшүбүздү астыга. Дем алып унутпайбыз. Эң сонун баары жакшы болсо, ошол эле нагрузканы сол жактан карай, анан өйдө жакка. Баары жакшы болсо, чыканак менен тартып. Жакшы болбосо, жаныңызга эле кое аласыз дагы, ушул нагрузканы өйдө жакка умтуласыз. Биз болсо, чыканак менен дем алуу. Йоганын эмнеси жакшы, бүт сиздин ичиндеги негативдик энергия болобу, же эмне болобу, ошонун баарын тышка чыгарып коет да. Анан жеңилдеп каласыз. Эми астыга. Толку боюбуз менен астыга тартылабыз. Согунчокту артка, арткы жакта турган бутубузду, сол бутубузду чоюп, артка умтулабыз. Эң сонун. Тизебизди коебуз дагы, колубузду өйдө жакка. Дем алуу. Бул толку боюбуз менен кыйналып атсаңыз, жамбаш линиясынын астыга. Расул, блокту койсоңуз дагы. Эмнеге мен тизем ооруп атат? Силерди көрбөй да? Көнүп калдык го. Ошон үчүн элеби? Анда көрөм. Сиз сезимтал адамсыз. Ооба, негизи ушундай. Колубузду коебуз дагы. Оң бутубуз менен арт жакка, толку боюбузду ылдый жакка, анан жамбаш линиясын өйдө жакка. Эгер кыйындык жаратып атса, бутуңар тизебизден чоюлбай атса, тизебизди бүгүп коебуз дагы, жамбаш линиясын өйдө жакка коебуз. Акырындык менен ушул нагрузкада базам чөп кетип калды. Акырындык менен биз бул позициядан оң бутубуз менен анан сол бутубузду коебуз дагы, колубузду өйдө көтөрөбүз, дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дагы дем алабыз. Дем чыгарабыз. Негизи ушунун баарын секирип жазышыбыз керек эле, анан микрофондун баары түшүп калбасын деп, акырындык менен биз кадам жасап, анан өйдө көтөрүлдүк. Эми толку боюбузду бул эртең мененки жанакы разминка, зарядкага алмаштырууга, анан эми статикалык нагрузкаларга өтүп эле. Ылдый жакка өтөбүз дагы. Эмнеге? Өтпөй болчу. Болбой калдыбы? Статикалык эмес, уктатикалык. Бул жерде мындай тема болуп атат да, биз НТСтин баары бүгүн иштебейт. Жаңы эле таң шоулар берүүсү эле бүгүн эртең менен чыкты жумушка, ошондуктан уктагыбыз келип, аябай жаман болуп көчө майрамдаганыбыз жакшы. Сабыр. Андай болсо, биз деген кишине чоюга, анан кан жүгүртмөгө жатып албай эле, лимфодренаж. Бирок силер ойлогондой биз секирип, чуркап кан жүгүртпөйбүз. Бутубузду алдыга коебуз дагы, анан чынжырча жасайбыз. Чынжырча жок болсо, жаныңызга коюп аласыз дагы бутуңузду, анан кандай десем, О, башталдыбы? бүркүт позасы. Бүркүт. Жылан калды. Бүркүт. Анан акырындык менен бул позиция кыйыныраак болуп атса, жаныңызга блокту коюп коесуз дагы, чынжырча жок болсо, бул позицияда кыласыз дагы, анан жамбаш линиясы менен артка. Эгер баары жакшы болсо, албетте бутуңузду чынжырча кылып өйдө көтөрөсүз.
акырындык менен өзүңүз толку боюсу менен астыга, жоон булчуңдар менен артка. Колуңузду өйдөрөөк чыканак менен, анан манжаларды астыга тартасыз. Алмаштырасыз. Бутуңуз жакшы жибейт дагы, бүт булчуңдардын бери иштей баштайт. Чынжырчаны алмаштырасыз. Өйдө көтөрөбүз. Дем алабыз, дагы артка умтулабыз, төшүбүз астыга. Тизе таптакыр эле айдагы астыга өтүп кетпейт. Рас узыйраак отуруңуз. Эң сонун. Колуңузду чынчырчаны алмаштырабыз дагы. Баары жакшыбы? Акырын көрсөтпөй. Деп атсам. Эми сиз айткандай эле акырындык менен каптал жакка өтөбүз дагы, жатабыз. Ушул жакшы экен. Мына жөндөн айтпап турмун. Жатабыз. Заказ бар. Шүрөт болсо да уктап турсак. Жок, уктабайбыз. Биз акырындык менен бул позицияны жамбаш линиясын өйдөгө көтөрөбүз. Өйдө ылдый. Дагы. Дем алабыз. Баары жакшы болсо, өйдө жакта колубузду ылдый жакка тартабыз. Дагы эки жолу. Анан эң оңой жата турган позаны блок менен сизге көргөзөм. Үйдө кимде ким блок бар болсо, аябай жакшы болот. Дагы эле жамбаш линиясы өйдө жакка. Белибизге эң жакшы көнүгүү. Белиңерди ичкертип, бутуңарды чыңалдырып. Дагы эми өйдө. Ылдый. Дем алабыз. Колуңуз менен оң жакка умтулабыз, анан ылдый жакка. Мага жетиштүү дейсиз. Белим ичкерди. Эми бул позициянын баарын кандай десем, блокту кимде ким остеохондроз бар болсо, төшү бели ооруса, инилери уюп, моюндарын баары нагрузка болсо, бул эң сонун көнүгүүлөрдүн бири. Бул неме жакта, моюн жакта неметип калат, Бул блокту негизи деген далыбыздын ортосуна коебуз дагы, анан ошого жатабыз. Кыры менен коебуз. Акырындык менен силерге жардам берем. Кандайынан койсом? Көрүнөт болуш керек. Ушунда Омурткаларга. 7-омурткага коебузбу? Анан деген блокту астыңызга кое аласыз дагы, ушул позицияда жатасыз. Бутуңузду тартасыз, дем аласыз. Эгер анчалык нагрузка болбой, мойнуңар жакшы эле болсо, блокту алып коесуз дагы, ылдый жакка умтуласыз. Бул балык позасынын бир вариациясы. Жардам керекпи? Жок. Керек болуп атат го дейт. Жок, рахмат. Анткени белиңизге жакыныраак болуп атат, өйдөрөөк кылыш керек. Ошондой дейм. Пенсия жетүүнүн айрымам жок го мен. Эң сонун. Негизи деген, башыңыздын арт жагы менен ошо блокту кичине кандай десем, сезип турушуңуз керек. Бутуңузду узартасыз. Эгер узарткан кыйыныраак болсо, тизегиңизди бүгүп коюп, бутуңузду коюп койсоңуз болот. Анан дем алуу. Сизге? Мен бүттүм. Негизи деген 1-2 мүнөт кармап турса болот, бирок кыйналып атсаңыз, кичине 1 мүнөткө жеткизип туруп, жакшы төш менен дем аласыз. Кайсы дарттын алдын алат дедиңиз? Бул остеохондроз, анан жанакы төш жактагы невралгияга жакшы жардам бере турган, анан негизги жанакы айтып коет го, мындай сүйүү сезимдерди алып келе турган чакрага. Сүйүү керек жок. Эми сиз капталдап туруп, акырындык менен турасыз. Эң сонун. Бирок негизи мындай кандай десем, жакшы массаж алгандай кыймыл аракет. Баары жакшы болсо, сиз акырын оң же сол каптал менен турсаңыз болот. Бир аз начар болсо жата турса болот. Эгер кыйыныраак болсо, негизи ушул эле блокту кайра эле кырына коюп туруп, анан мойнуңузга коюп алсаңыз, бул дагы эле
моюн остеохондрозуна анан Ушул жакшы экен, мен остеохондроз экен, бир аз жатам. эгер расулду көргөзүп койсоңуз ушул позиция эң эле сонун болот да. Мен остеохондроз экен, 5 минут жатып ошол турушум керек болду. ушул жаткан позасында бүтүрүп коелубу биз? Албетте. Көнүгүүлөрүбүздү. Расул, колуңузду ылдый Расул. жакка, анан бутуңузду узартып туруп дем ала бериңиз, жата бериңиз. Биз Бегим экөөбүз бүтүрүп коебуз. Макул. Мына биз азыр белди да ишкерттик, ичти да жоготтук, остеохондроздон дагы сонунда көнүгүүлөр жасадык. Ар бир күн, ар бир биринчи күн сайын, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи күн сайын мына бизге айс келип, сиздерге сонун көнүгүүлөрдү көрсөтүп, биздин ден соолугубузду чыңалдат, Айс, сиз эмне дейсиз? Эң негизгиси эртең менен туруп алып эле ач карынбы же тамак иштиңизби, көнүгүүлөрдү жасап туруп өзүңүздүн дүйнөңүзгө, ички дүйнөңүзгө дагы анан толку боюңузга көңүл буруп койсоңуз, 1-2 мүнөт же 5 мүнөт ушул бизге жетиштүү эле болот экен да негизи. Биз эфирибизди уланта беребиз, эч жакка кетпей туруңуздар.